Эгерде дейт да могу кичине бала. Бактан өтсөм могу чоң машиненин алдынан көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде чоң машинелер болсо, монда өзүңөрдөн чоң адамды күтүп турсаңар жакшы болот деген. Баткен облусунун аймагында жалпы 239 билим берүү мекемелери бар. Алардын ар бирине жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери бекитилген. Алар күн сайын эрте менен балдар мектепке келген учурда коопсуздугун камсыздап, мынтип жолду кайтарууга алышат. Мен пешеходдон күндүгө өтөм. Мени пайса көрүп коет. Мектепке күндүгө барам. Эртең менен балдардын коопсуздук дайым жерде туруп, балдарды өткөрүп, жакшы карап ататтар. Рахмат гайлерге. Мен неберемди алып келем. Дайым күнүгө алып келем, күнүгө жерде балдардын коопсуздугун сактап, сотрудник гайлер жерде карап, балдарды өткөрүп турат. Бул көрүнүш күн сайын кайталанып турат. Кызматкерлер окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу менен аларга жол эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүшөт. Балдар да бул тартипке көнүп, жолдон өтүүдө этият болууга үйрөнүшөт. Күндө эрте менен 7:30-дан 8:30-га чейин зарылчылыгы бар чоң унаа жолдордо биздин кызматкерлер барып окуучулардын жолдогу коопсуздугу боюнча иш алып барат. Аны менен сырткары ошол мектептерде мугалимдер, ата-энелер жана ошондой эле окуучулар менен биргеликте жол эрежелери боюнча профилактикалык үгүт насааттардын иштерин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүбүз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жаш өспүрүмдөр катышкан жол унаа кырсыктарын болтурбоо алдын алуу максатында окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мектептерде жол коопсуздугу багытында профилактикалык иш-чараларды өткөрүп келет. Окуучулардын жол коопсуздугу боюнча биздин мектепте дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, класстык сааттар өтүлүп турат. Андан сырткары бизде күнүгө эрте менен 8-ден 9-га чейин жол кыймылын камсыздоо бөлүмү тарабынан атайын адистер келип, эшиктин астында күнүгө балдарды мектепке өтүүгө жардам берип турушат. Жана мына ошонун натыйжасында бүгүнкү күнү быйылкы жылы биздин мектепте бир дагы жол кырсыгы катталган жок. Эгерде знак жок болсо, мондай зебра бар, ушундай зебраларды карайбыз. Эгерде знак жок зебра болсо, зебрадан өтөбүз. Андан кийин светофорду издейбиз, Эгерде светофорлор жок болсо, анда не кылабыз? Эки жакты карап, эгерде машинелер жок болсо, анда акырын Өткөн 2024 жылдын 12 айында 246 жол унаа кырсыгы катталган. Алардын ичинен жаш балдар катышкан жол кырсыктарынын саны 69-дан 63-кө кыскарган. Коопсуз жол ар бир бала үчүн ишенимдүү келечек. Андыктан ар бир айдоочу өзүнө сак болуп айдаса, жаш өспүрүм гана эмес, ар бир жарандын өмүрү жолдо коопсуз болот. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдилламит Абдуманапулу, жаңылыктар. Жерде түшкөнүңөрдө, жерде түсө бар. Жүгүрүп алдынан өтпөй келеш. Түшүп туруп, артыга өтүп туруп, карап тургула.